Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевга орус жараны Леонид Маевскийдин арызынын негизинде кылмыш иш козгоп, 26 февралга караган түнү 48 саатка камакка алган. Мындан улам анын партиялаштары жана талапкерлери нааразычылык акциясына чыгууда. Мыйзамды тутуп дайыма соттун гана чечими акыйкат болорун айткан партия лидерин колдогон митингдердин талабы анын бошотулушу. Бирок мыйзамдуу жана чектүү мөөнөткө камалган партия лидери үчүн неге мындай жагдайлар түзүлүүдө? Бир учурда ушундай эле мурдагы чакырылыштын спикери баш болгон депутаттарга кылмыш иши козголуп, үйлөрүнөн кармап кеткенде да ооз ачпаган саясатчылардын бүгүнкү жоругу эмнеден кабар берет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышында 17 депутатка кылмыш иши козголгон. Спикерден баштап баарын каматканда, анда башкы прокурор Аида Салянова болгон. Мен эмнени айткым келип атат? Мына ошолорду маселесин Жогорку Кеңеште карайын, ошолорду айтайын деп биздин Ата журт фракциясынын башкалардан депутаттар чыкканда, Текебаев чыгып каттуу каршы болгон. Вор, взяточник должен сидеть в тюрьме деп. Ууру, паракор сөзсүз түрдө камалыш керек, камакта отуруш керек деп. Бул тарых, бул болуп өткөн Текебаевдин сөзү. Кесиптештер демекчи, коррупция менен күрөштө Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаттары камалып иш козголгон учурда алардын мыйзамдуулугу боюнча парламенттик комиссия түзүү сунуштары да айтылган. Бирок бардыгын соткана аныктай тургандыгын ата мекенчилер айтып, ал тургай эч кандай пикир кошпой койгондугу коомдо белгилүү. Учурунда ошол эле Төлөевди, ошол эле Ташиевди, мени камаганда ушул эле ата мекенчилер биз кийлигишпешибиз керек, биз аралашпашыбыз керек деген ой пикирлерди айтып, комиссия түзүү деген бул өтө татаалдыкка турган. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова бүгүн адам укугун алдыга салып митингде сөз сүйлөдү. Ал эми өзү мына ушундай мыйзамды коргоо боюнча бийик кызматта турганда, нааразычылык акциясына чыккандарга күч колдонгон убактарда да бир ооз сөз айтпагандыгы тарых далил эмеспи? Ошол мезгилде Аида Салянова Ахматбек Келдибековдики болобу, Нариман Төлөевдики болобу, кимискин болбосун митингге чыккандардын баарын камап, аларды абдан жазалаган, чоң айып пул салган. Катарында юстиция министри башкы прокурор дасыккан юристтерден турган Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары нааразычылыгын билдирип митингге чыгышууда. Алар үчүн эч кандай тоскоолдуктар да жок. Ал тургай борбордук аянтта бүгүн сөз сүйлөштү. Аны колдогондордон көрө жөн жай көргөнү келгендер көп. Мейли айтчусын айтсын, а бирок мыйзамды сүйлөгөндөр өздөрүнө коюлган айыптарды да мыйзам чегинде чечиши зарыл экендигин унутушпаса. Салянова прокурор болуп турганда бизди допроска чыгарып атпашкан. Биздер депутат болчубуз. Спикерден баштап, азыр эми лидер фракция экен Текебаев. Ошол спикерди мына ушундай кордоп атканда, Аида Салянова туура эмес мыйзам кабыл алыптыр деп, ошону токтотуп койгон жок. Сот чечими менен күнөөлүү болсо күнөөлүү деп, күнөөлүү эмес болсо актап чыгышы керек. Күнөөлүү эмескен сот гана аныктайт. Соттон башка эч ким аныктай албайт. Ошентип Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн тартып саясат башынан түшпөгөн мыйзамдын атасы аталган Өмүрбек Текебаевдин өз укугун коргоо аларга күчү да акылы да жетери турган иш. Бирок өзү айткандай ууру менен паракордун орду түрмөдө. Мындан улам Текебаев туурасында бир нече жылдар катары менен коомдо айтылып талкууда жүргөн жагдайлардын чын бышыгына чыга турган мезгил келди окшойт. Ошондуктан сабырдуулук менен сот акыйкаттуулугун күтүп туруу туура экендиги турган иш. Убактылуу өкмөткө ким силерди алып келди, ошону эске алып туруп, карапайым эл алып келди. Карапайым элдин балдар кетти. Ошо балдардын баягы ичи жарылып, мээлери чачырап, төшүнөн кан атып атканды ким эстесе, бүгүн эч ким жанагыдай дестабилизация алып барбайт. Каныбек Темиров, Марат Парпиев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.